Марс планетасы ар дайым адамдардын көңүлүн буруп келет. Марста жашоо барбы? Марста суу барбы, жокпу деген көптөгөн маалыматтарды чыныгы Марстын сүрөттөрү жана даректүү тасмаларынан көрө аласыз. Эгер сиз Марс жана космостун даректүү тасмаларын көргөндү жактырсаңыз, анда бул видеону сөзсүз көрүшүңүз керек. Бул сүрөт Марстын эң жогорку деңгээлдеги эң чоң сүрөтү. Ал Марстын бетиндеги Curiosity же кызыгуу деп аталган космос кемеси менен тартылган. Миңден ашык сүрөттү бириктирүү жолу менен алынган бул өтө кең бурчтуу сүрөт 1,8 миллиард пиксель, башкача айтканда 1800 мегапикселден турат. Көзгө көрүнгөндөй бардык жерде таштар жана чаң басып жатат. Жердеги эң кургак жер дагы бул жака караганда нымдуу болуш керек. Бирок Марста айымы эле мындай болгон эмес. Миллиондогон жылдар мурун күн системасын карасаңыз, Марс менен жерди чаташтырышыңыз мүмкүн. Илгери Марстын бети биздин дүйнө сыяктуу дарыялар жана деңиздер каптап турган. Чындыгында биз карап жаткан жерде чоң көл бар эле. Муну биз тектердин түзүлүшүнөн түшүнүп алсак болот. Сиз көрүп жаткан бул тектер чопо таштарынан турат. Суу алардын пайда болушу үчүн абдан зарыл. Топурактагы минералдар менен суунун биригүүсүнөн катып калган кезде чопо пайда болот. Муну биз дүйнөдө жакшы билебиз. Эгер Марста чопо болгону жетишсиз маалымат болсо, анда бул сүрөттө көргөн кичинекей таштарды кылдаттык менен караңыз. Тааныш көрүндүбү? Ооба, Марстын бетиндеги бул кичинекей таштар биз билген шагыл таштары. Оң жагында дүйнө жүзүндөгү таштардын сүрөтү бар. Дарыяларда аккан суулар бул таштарды убакыттын өтүшү менен тегерете ташып турган. Бул тоголонуу процесси таштардын бири-бирине урунуп, курч бурчтары биз билген шагыл таштары түрүндө тегеректелет. Кийинчерээк бул таштар бири-бирине топтолуп, алардын ортосуна майда кум бүртүкчөлөрү толо баштайт. Суунун таасири астында бул таштар убакыттын өтүшү менен цемент аралашмасы сыяктуу катып, чөкмө тектер деп аталган тектерди пайда кылат. Аларды жерде көргөнбүз. Марста таштардын жана чөкмө тектердин болушу бизге бул жерлерде мурдатан суу болгонун айтып турат. Негизи, Марстын бетинде суу бар экендиги жөнүндө бир топ айкын далилдер бар. Мисалы, бул сүрөт Марстын түндүк уюлунун үстүнөн өтүп жаткан спутник тарабынан тартылган. Бул жылмайган жүзгө окшогон болгондуктан, ал күлкү жүзү кратери деп аталып калган. Бул сүрөт Марста тоңуп калса дагы суулар бар экендигинин далили. Бул түндүк уюлга жакын жайгашкан Королев кратери. Ал метеориттин таасири натыйжасында пайда болгон. Ичи толугу менен муз менен капталгандыгын көрө аласыз. Анын кичинекей болуп көрүнгөндүгүнө карабаңыз. Диаметри болжол менен 80 километр, тереңдиги 2 километрден ашат. Бул жерде чындыгында эле чоң бир метеорит урунса керек. Белгилүү болгондой, Марс кызыл планета деп аталат. Анткени анын бети кызыл түстөгү кум менен капталган. Бул кум темир менен кычкылтектен пайда болот. Андан дагы бир аталышын дат деп коебуз. Марстын бети темир менен дат баскандыктан аны кызыл түс менен көрөбүз. Бирок жакшылап карасаңыз, ал кызыл гана эмес, ачык жана күрөң түстөр экени байкалат. Бул сүрөттө убакыттын өтүшү менен пайда болгон тоо тек катмарларын даана көрө аласыз. Мындан тышкары, Марстын асманы жердей көк эмес, бирок кызыл чаңдын айынан асман кызылдай болуп көрүнөт. Бирок Марстагы асман түсүндө кызыктуу бир нерсе бар. Дүйнөдө күндүзгү асман көк болуп, бирок күн батарда кызарат. Марста болсо бул окуя тескерисинче. Марс асманы чак түш болгондо кызылдай көрүнөт, бирок күн батарда күндүн нурлары түшкөн бурч азайып, Марс асманы кыска убакытка чейин көгөрүп кетет. Марска ушул убакытка чейин изилдөө үчүн 5 космостук учак жиберилген. Бул сүрөттөр 2021 жылдын 18 февраль айында Марска конгон Азим деп аталган космос кеменин конуу учурунда тартылган. Космос учагынын үстү жагында жайгашкан жана ракеталар менен абада учуп жүргөн асман краны деп аталган платформа Марстын бетине түшүрүлгөн. Ошол эле учурда ракеталардын конуу учурундагы Марстын бетиндеги чаңды оңой эле көрө аласыз.
Бул сүрөт Марска конуудан кийин эле тартылган. Ракеталардын кумду учуруусу менен чыгарган тектер дааны көрүнүп турат. Сүрөттүн ортосун карасаңыз, тектердин түсүн өзгөргөнүн көрө аласыз. Каналымды колдоп, видеолорду көрүп, лайк басып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат.